Бир жагдай менен эки жолго түшүп калган учурда баягы эркек сөзсүз түрдө кабар алып туруш керекпи? Үй бүлөсүнөн баласынын ошо Ооба, милдети бар. милдети бар. Алла таалам аманат кылып берген перзенттер да. Мейли ал аял башка турмушка чыкса дагы, ошол балдарын аял акылдуу болсо, ыймандуу болсо, ушинтип чоңойтуш керек. Сенин биологиялык атаң паланча айып түкүнчө. Же паланча түкүнчө сенин атаң. Бул сенин өгөй атаң, же болбосо кийин тапкан атаң. Ооба, бала төлөгөндүк эмес, баккандыкы деген бизде кээде сөз айтып калышат го. Болушу мүмкүн. Бирок кантсе дагы Алла таалам аны себепкер кылып, биологиялык жактан аны ата кылды да. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде аны менен мамилени үзбөстөн, дайыма дей албайм. Мамилени үзбөстөн Аллах ыкпалын сурап, ошо перзент билсин, уул же кыз экенин билсин, ушул менин атам деп билсин. Билсе дагы ошол эртең ал картайганда, бул улгайганда деле, бул чоңоюп калганда деле жанында болуп, ал анын мээримине, анын батасына муктаж болот. Кичинекей кезде дейт, кичинекей бала сенин мээримиңе, сенин камкордугуңа кандай муктаж болгондой эле, сен бир күн келет дейт, перзентиң чоңоюп, сен картайганда, сен да ошо балдарыңдын ошондой эле камкордугуна, жана алардын да мээримине муктаж болуп каласың. Ошон үчүн бул кайтма дүйнө, бул дүйнөдө бир гана жалгыз келип, жалгыз кетүүнү ниеттенген инсандардан эмеспиз. Жалгыздык бир гана Алла таалага жарашат. Биз үйлөнгөндөн кийин Алла таалам насип кылып бергенче перзент болобуз. 1, 2, 3 турмуш насип кылса, аягына чейин бир турмуш менен кеткен насип кылсын дейбиз. Бирок насип кылбаган болсо, турмуштун сыноосу болгон болсо, анда бул ажырашса деле, башка күйөөгө тийсе деле, бул аял алып алса деле, перзенттер ортодо кор болбош керек. Алар кайсы бир деңгээлде мамиле үчүн турмуш кийинки турмуш бузулуп кетпестир. Ал перзент үчүн ал мамиле. Ошон үчүн мамиле улана бергени артык болот. Рахмат.